Кыргызстанга азыр 10 миллион турист келгенде мен азыр бүгүн бир 3 вертолет алып койдум да. Бир турист канча каражат калтырып кетет? 10 миллион турист келген мамлекетте башкача өзгөрүү болуш керек да. Туризм менен өнүксөк болобу? Кайсы жерге чейин бара алабыз? Ушундай сезимди, тажрыйбаны, таасирди издеген Америкада дейт миллиондогон үй бүлөлөр бар дейт. Силерди эч ким тааныбайт дейт. Бизди кыйнап жаткан, бизге бир ийне сайып турган бир эки көйгөй болуп атат мына. Кыргызстанга 10 күнүм бар деп келген турист үчүн 4 күндө уруксат кагазына кетиреби? Ошол уруксат кагазды алыш үчүн кеминде 4 күн кетеби? Туризм өнүгүп аткан мамлекеттерде мындай практика жок. 60 күн жүрө алышат эле. Эми ушуну азыр 30 күнгө кыскартып коюшту. Мен айтып аткан туризм бул жанагы Ысык көлдүн пляжындагы туризм эмес. Тоо туризми айылды багат да. Ушул 100 миң туристти биз 1 миллион туристке жеңил эле чыгара алсак болот да. Бизге бул триллион доллардын кереги жок. Бизде баары даяр. Эми Ошто бул Сулайман тоону көргөнү келбейт да. 60% бул Тажикстанга кетип аткан туристтер. Жаратылыш талкалаган бул ички туристтер менен кошуна мамлекетте келген туристтер. Бирок силердин тоолоруңарды уникалдуу кылган, өзгөчө кылган бир нерсе бар экен дейт. Амансыздарбы көрөрмандар. Мына жай келип Кыргызстанда туристик сезон башталды. Биз бүгүн ушул тармакта негизи эле кандай маселелер болуп атат, Кыргызстандын туризми кандай өнүгүп жатат деген маселеге кызыгып, атайын мындай Кыргызстандын байлыгы болгон жаратылыш койнуна келип, ушул тууралуу маек куралы деп атайын ушул туристик тармакта 20 жылдан бери эмгектенип жүргөн Талант Токсонбаев мырзаны чакырганбыз. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз, Талант мырза? Жакшы, өзүңүз. Жакшы, биз ушул өзүңүз көбүнчө тоо туризми менен алектенет экенсиз. Анан сиз менен бир студияда отуруп албай, атайын жаратылыш койнуна чыгып, ушул жерде сиздер ушул жерде жакшы ачылсаңыздар керек. Жакшы идея болуп турабы? Анан ушул жакка чакырдык. Жалпы эле Кыргызстандын туризм тармагы кандай болуп атат? Кантип өнүгүп атабыз? Бизге каяктан кандай туристтер келип атат? Бир ошол тууралуу сурайын деп атабыз да сизден. Болот, жарайт. Айтып берсеңиз, бул кимдер келип атат бизге? Бизге туристтик потенциалыбыз кандай болуп атат азыркы учурда? Негизинен туристик сезон жакшы эле башталды. Бирок мына жакынкы чыгыштагы окуялардын себебинен бул жылкы туризмге чоң эле таасир болот окшойт. Негизинен азыркы күндө жайкы мезгил тоолорубуз ачылып, жолдор ачылып, туристтердин агымы акырындан башталды десек болот. Каяктан келет сиздерге туристтер? Кыргызстанга келген туристтерди биз 3 категорияга бөлүп алсак болот. Биринчиден өзүбүздүн ички туристтер. Андан кийин кошуна мамлекеттерден келген, мына Өзбекстан, Казакстандан келген туристтер. Андан үчүнчүсү бул чет мамлекет, алыскы чет мамлекеттерден, Европа, Америка, Азиядан, Сингапур, ошол мамлекеттерден келген туристтер болуп, аларды алыскы чет мамлекеттен келген туристтер деп койсок болот. 3 категориядагы туристтер келет да. Азыркы күндө ушул 3 багыттагы туристтер келип кетип, сезон башталган мезгили да. Сиздер көбүнчө кайсы тармакта алектенесиздер? Кайсы категорияга кирет сиздердики? Биз иштеген тармак бул алыскы чет мамлекеттен келген туристтер. Биз өзүбүздүн ишкана ички же кошуна мамлекеттен келген туристтер менен жумуш кылбайбыз. Биздики алыскы чет мамлекеттен келген, анын ичинде өзгөчө Европадан келген туристтер да. Ал туристтер Кыргызстанга келгенин эң чоң себеби бул биздин тоо туризми да. Тоолорго чыгышат. Тоолорду эми бизде Кыргызстанга келген чет эл, алыскы чет эл мамлекеттер эми шаарды көргөнү келбейт да. Алар биздин тоолордун ичинде жайгашкан биздин көчмөн маданиятты, биздин маданиятыбызды көргөнү, алар менен таанышканы келишет да. Азыр мен сизге эми тоо туризми боюнча да кыскача эле айтып берсем дейм да. Сизге азыр тоо туризми десе, бул тоолор менен кандай байланышкан деп ойлонсоңуз керек, Ооба, эми тоо туризм, тоолордун биздин эмнесин көрөбү, тоого чыгабы, анан кантип кыдырышат, алар үчүн биздин тоолорубуздун эмнеси кызык?
башка дүйнөлүк практикада муну орусча айтканда приключенческий туризм деп коет, же англисче айтканда adventure туризм. Муну сөзмө сөз которгондо окуялуу туризм болуп калат да. Кыскасы бизге келген чет элдик туристтер бул бир приключения издегени келет да. Приключения издеп бир өзгөчө бир уникалдуу нерсени көргүсү келип келишет өзү Кыргызстангачы. Мисалы сизге жеңилирээк болуш үчүн мен мисалы 2023-жылы Америкадан бир үй бүлө келген. Ал туристтин аты эсимде калыптыр. Марк дегенчи. Ал келип Кыргызстанга келип өзүнүн үй бүлөсү менен эки кызы бар экен, мектеп окуучулар экен. Алай районунун Борбору Гүлчөгө кетип атканда Чырчык деген ашуусу бар. Ошонун тегерегинде биздин компания бир 10 жыл мурун ушу туристтер кыдыра турган 5 күндүк ат турду иштеп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө сатылып, анан ошол турду кылам деди. Анан уже Кыргызстанга келгенге чейин эле сайттан көргөн да, веб-сайттанчы. Көрүп анан ат турду кылам. Ат турдан кийин анан дагы алайдын кийинки бийигирээк тоолору бар да. Жанагы Лелимпиктин тегерегиндеги тоолордо 8 күндүк дагы маршрутубуз бар. Ошо 8 күндүк турду кылам деди. Ошондо алайга келип 5 күн ат минди, 8 күн жөө тоолор аркылуу жөө тур кылып келип, ушул туристтин азыркы саякат планын сизге айтып бердим да. Ушуну тоо туризми деп коет. Түшүндүңүз да? Тоо туризми дейт. Кыргызстандын тоолорун, көчмө маанатын же машинанын үстүндө, машина арендага алып, же болбосо бир айдоочуну таап, англисче сүйлөгөн, ошо менен кыдырат, же болбосо бир аттар менен кыдырат, же жөө кыдырат. Кыскасы Кыргызстандын Жет областынын көпчүлүгүндө ушундай туристтерге кызыктуу жаратылышыбыз бар. Анан кээ бир компаниялар ошо туристтерге сунуш кылып атайын ар кандай маршруттар иштеп чыгып, муну биз тур продукту деп коебуз. Тур продуктларды иштеп чыгып сатышат. Могу турист дагы ошол алайдагы эки продуктуну кылды. Бул 5 күндүк ат, анан 8 күндүк жөө, анан түндүктү машина менен кыдырды. Вот чет элдик туристтердин кылган саякаты ушул. Буну биз тоо туризми деп коебуз. Тоо туризминин өзгөчөлүгү бул жергиликтүү коомчулукка байланыштуу да. Жергиликтүү коомчулукка пайдасы тиет, айыл аймактардын кирешеси көбөйөт, айыл аймактарды көтөрөт да. Эми чет элден келген Айылдыктар эле иштейт. Айылдыктар эле иштейт. Мисалы Продукцияларын азыркы туристтин үй бүлөсүндөгү 8 күндүк жөө жүргөн маршрутты айттым го. Ошол маршрутту өткөн 2025-жылы 1200 турист өттү да ошол маршруттан. Эми ушул 1200 туристке кызмат кылыш үчүн 300дөн ашык адам иштеди да. Бул деген сөз ошол 8 күндүк эле маршрут 300-350 жумуш ордун түзүү деген сөз да. Бир турист канча каражат калтырып кетет? Жакшы суроо. Биз мында 20 жылдан бери анализ кылабыз да. Анализ кылып, анан чет элдик туристтерди Кыргызстанда келип бир орточо эсеп менен АКШ долларында айта берейин. Ооба. $1000 АКШ долларын $1000 жакын акча сарптайт. Бирөө эле, Бирөө эле. Бул канча күндө? Туристтердин Кыргызстанда орточосун алабыз эми. Орточосу 7 күндөн 10 күнгө чейин жүрүшөт да. Эң узак. Эми бул туристтердин өзүнүн ал жактагы убактысына да байланыштуу да. Ал жакта убактысы кеңири болсо, бизде 2 ай жүргөндөр бар, 45 күн жүргөндөр бар. 8 орточо эсеп менен 10 күн, 15, 7-10 күн тегерегинде жүрүшөт. Кыргызстанда расмий статистикаларды бергенде бизге бир жылда 10 миллиондой турист келди деп миллиондогон сандарды айтат да. Бул чын эле ошончо турист келип атабы? Жана сиздерге келип аткан чет элдик туристтер ошол 10 миллиондолорбу? Ооба, бизде мамлекет статистика бергенде айтып жүрбөйбү? 10 миллион турист келди деп, анан өткөндө дагы ЛТРден ким? Бул жана азыркы күндө директор болгон Эдуард Кубатовдон сурап атпайбы, бул жылы канча турист күтүп атасыз депчи. Анан 12 миллионго жакын турист күтүп атабыз дейт. Анан эми Кыргызстанга азыр 10 миллион турист келгенде, мен азыр бүгүн бир 3 вертолет алып койдум эле да. 3 вертолетчу. Эми Неге? Алар кимдер? Эми булар мындай да, биздин мамлекет чет элден келген туристтер кыскасы чек арадан кирип чыккан
туристтердин санын берет да. 10 миллион депчи. Эми мисалы Ош шаарында Достук деген чек арасынан эле бир жылда миллиондон ашык өзбек туугандар кирип чыгат да, кара жумуш издепчи. Ошко. Мисалы кайсыл күнү барба, чек арага барсаң 50-60 100гө жакын кишини көрөсүң да, кара жумуш издеп Кыргызстанга киргенчи. Ошолордун баарын эсептегенде 10 миллион болуп кетти. Ошол жөн эле кирип чыккандар дагы. Кирип чыккандардын санын 10 миллион деп атат да. Эгер мына биз иштешкен мына чет эл, алыскы чет элдик туристтердин саны, мисалы 1-майдан сентябрдын 31-не чейинки статистиканы карап чыккыла деп мисалы президентибиз тапшырма берсечи, чек ара кызматына. Мен мындай болжол менен 100 миңге жетпеген эле чет элдик турист келип кетет өзү Кыргызстанга. Эми биз бул рынокто жүрөбүз да. Ким канча турист тосуп атат, кайсы районго канча турист барып атат, облуска чет элдик туристтер. Булардын саны, чет элдик туристтердин саны 100 миңге деле жетпейт. Жайында эми мына Ысык көлгө көп турист барат да. Жанагы Казакстандан, Өзбекстандан, ал башка категория да. Аларды биз регионалдык туристтер деп коебуз. Алардын саны чектеш мамлекеттерден келгендер. Чектеш мамлекеттерден. Алардын саны 1 миллионго жетиши мүмкүн. Анан 10 миллион турист келген мамлекетте башкача өзгөрүү болуш керек да. Анан бул статистиканы эми жанагы биздин деле чек ара кызматы кайсынысы турист, кайсынысы турист эмес экенин билбейт да. А турист деген сөз бул Кыргызстанга эс алуу максатында кирип, жок дегенде 10 миң сом сарптаса ошону турист десе болот. Негизи турист деген сөздүн аныктамасы ушундай да. Анан бизде чек ара кызматы бул кимиси турист, кимиси турист эмес экенин билбегендиктен мынча адам кирди деп эле статистиканы берип коет. Ошонун баарын эми турист ойлосо керек да. Жеке сиздердин компания бир жылда канча туристти тейлейт? Кыргызстанга айтайлы 2025-жылы 80 миң алыскы чет мамлекеттерден турист келсе, ошонун бир 60-50дөн жогору 60% булар өздөрү саякаттайт. Булар өздөрү Кыргызстанга келип, компаниянын кызматын колдонбойт, өздөрү саякатташат, бирок ошо алыскы региондорго барып, ал жактан конок көрүп жатып, ал жактан кызматтарды колдонушат. Анан калган 40% менен компаниялар иштешет да. Алар компаниялар аркылуу тур сатып алат деген компаниялардан. Компаниялардан тур сатып алып, жеке компаниялар аркылуу саякатташат. Эң көп турист кызмат кылган компаниялар бир 4000 туристке кызмат көргөзөт да. 4000 туристке кызмат көргөзөт. Эң азы бир кээ кичинекей компаниялар бар, алар бир 100 турист, 200 туристке деле кызмат көргөзүп иштешет. Ар кандай бул компаниянын өзүнүн имиджинен, объемунан, ишмердүүлүгүнөн көз каранды да. Эң алдыңкы компаниялар бир 3000, 4000 туристтин тегерегинде турист тосушат, кызмат көргөзүшөт да аларгачы. Эми туристтердин санын билдик, монча болуп атат. Деги эле Кыргызстандын учурда туристтик потенциалы кандай? Биз ушул туризм менен өнүксөк болобу? Кайсы жерге чейин бара алабыз туризм менен? Жакшы суроо экен. Мен ушул суроо боюнча дагы мисалы ар бир мамлекеттин өзүнүн туризмди өнүктүрүү стратегиясы бар да. Ошондо мамлекет дагы жанагы өзүнүн туристтик мүмкүнчүлүгүн караш керек да. Биздин экономикабыз, биздин мамлекет туризм аркылуу дейлиби же туризм бул экономикалык ресурс болуп бере алат да. Мен жанагы сизге америкалык үй бүлөнү айтып бердим го сөздүн башындачы. Мына 2 кызы менен келип саякаттап кетти депчи. Мисалы ошолор 5 күнлүк ат турду, 8 күндүк жөө жүрүп, анан кийин офиске келип айтып атпайбы? Талант дейт. Мен бир нерсени айтып коюшум керек, айтпай кетип калбайын Америкага дейт. Эмне болуп кетти десе, мен дагы коркуп кеттим бир. Жаман кызмат кылып коюп, бир нерсени арызданат окшойт десем, анан мен айтайын дегеним дейт. Мен мына 2 кызыма дейт, Кыргызстанга алып келип, 5 күн ат, 8 күн жөө, жайлоолорду кыдыртып дейт. Мен 18-кылымдын жашоосун айтып бергенден көрө, өз көзүм менен буларга көргөзүп койдум дейт. Мага бул өтө чоң сезим же кандай десем, таасир болду дейт да. Анан айтып атпайбы? Ушундай сезимди дейт, таасирди дейт, Америкада дейт миллиондогон үй бүлөлөр бар дейт.
ушундай сезимди, тажрыйбаны, таасирди издеген дейт. Бирок тилекке каршы дейт, силерди эч ким тааныбайт дейт. Анан да айтып коет, мен Кыргызстанга жөнөп атканда дедим, мен кошуна колоңго айттым да дейт, мен Кыргызстанга кетип атам, үйдү караганча тургула деп айтсам, каяка дейт, Кыргызстанга десем, же Кыргызстандын атын айта албайт, Кыргызстан десем Казакстан дешет, жок Кыргызстан десем анан Кыргызстан деген эмне дешет. Бул мамлекет өзүнчө. Ушул жака кетип атабыз, үйдү караганча тургула деп. Анан досторго дагы айтып, коллегаларга дагы айтып, кесиптештериме. Эми отпускка алдым 1,5 айга, ушул жака кетип атам десем, эч ким билбейт экен дейт. Анан мага айтып атпайбы, силерде өтө чоң мүмкүнчүлүк бар экен дейт. Эгер мен алган сезимди, таасирди дейт, жеткире алсаңар дейт, чет мамлекеттерге дейт, мисалы Американын рыногуначы дейт, силерге агып кирет дейт туристтер дейт. Өзү каяктан угуп келиптир ал? Бул өзү азыр дагы бул айткан бир жери бар. Ошону айтып коеюн. Жанагы сурооңузга байланыштуучу, келечекте туризм потенциалы кандай дегендейчи. Анан бул дагы айтып атпайбы? Непалга деле бардык дейт. Дүйнөдө тоолору бар мамлекеттердин баарына барып келдик дейт. Бирок Кыргызстандын тоолорундагы бар нерсе ал мамлекеттердин тоолорунда жок экен дейт. Ошол эмне болушу мүмкүн сиздин оюңузча? Жаратылыш дейин десек баары бар. Аларда Элдин деле мамилеси. Аларда деле жаратылыш бар дейт. Аларда деле тоо бар дейт. Бирок силердин тоолоруңарды уникалдуу кылган, өзгөчө кылган бир нерсе бар экен дейт. Ошол нерсеңер дейт, мага өтө чоң таасир калтырды дейт да. Эмне экен ал? Бул дейт силердин көчмөн маданиятыңар дейт. Тоолордо дейт ат менен кетип атсак дейт. Мисалы, тоолордо ат менен кетип атып, анан бир тоону ашсаң дейт, жайлоолор, түтүн, бээлерди сааган дарын көрүп дейт, кыздарым дейт, эмоцияга алдырып, аябай таң калдык дейт да. Мен сизге экөөбүздүн ортобузда бүгүнкү маекте ушул туристтин юбилейсинин негизинде айтып бердим, анткени Кыргызстанды ал айткандай мындай тааныган адамдар өтө аз да. Бирок мүмкүнчүлүгүбүз өтө чоң. Бизге айтып атпайм мен сизге азыр $100,000 жетпеген эле чет элдик турист келет да. Эми ошол ар бир турист Кыргызстанга $1000 АКШ долларын таштаса, мисалы 2025 100,000 турист келди дейли. Ар бири $1000, орточо $1000 таштаган болсо бир $100 миллион келиптир да биздин өлкөгөчү. Бул анан дагы бир жери бар, бул ар бир чет элдик турист жок дегенде бир 3 жумуш ордун түзөт да. Ошондо 100,000 турист келген болсо бир 300,000 адам болуп калабы. Ушул туризм, чет элдик туризм менен быйыл алек болуптур деген сөз да. Анан ушул 100,000 туристти биз 1 миллион туристке жеңил эле чыгара алсак болот да. Ошону биз түшүнө албаганыбызга, ошого 1 миллион турист алып келе турган стратегияны түзө албаганыбызга мен жалат боло берем да. Мына 5 жылдын ичинде туура стратегияны түзүп, бир аз инвестиция кылып жетсек болот да. 5 жылдын ичинде 5 жылдык план менен жетсек деле болот багачы. Жете турган маселе бул. Мисалы мен дагы бир момент айтып коеюн сизге. Дубайга баргасызбы? Жок. Качан барасыз? План бар, бирок барам деген ой бар. Рекламасы бизге келген да. Көрдүңүзбү? Мына Дубайга чөл да, какыраган чөл. Ошол жака сиз азыркы Дубай болбогондо ошо чөлгө барып элеңиз. Барбайт элеңиз да. Эми карасаңыз ошол чөлгө, какыраган чөлгө триллион долларларды киргизип, дүйнөдө Дубай деген бир сиз айткандай философия же идеология, бир брендти түзүп коюшту да. Дүйнөнүн ар бир жараны Дубайга барам деген мечтаны эмне деп коет? Кыялды жаратып коюшту да. Эми бизге бул триллион доллардын кереги жок. Бизде баары даяр. Бир аз эле реклама керек, кетти туризмчи. Только жардам эле керек. Бир аз эле жардам керек. Мамлекет бир керектүү бир 3-4 токтомду өзгөртүп коюш керек. Анан соккун урса, рекламаны берсек кетти. Анан элестетиңиз, эми 1 миллион турист келсе, ар бири $1000 канча болот? 1 миллиард АКШ доллары. Бул деген биздин мамлекетке өтө чоң инвестиция да. Бул 3 миллионго жакын биздин жарандар ушу туризм менен иштеп калат да. Азыр биздин эң негизги экономикабыздын локомотиви деген кум төрдөн дагы $1 миллиард түшпөсө керек жылына. Бул Кыргызстанга 1 миллиард
акш долларын алып келген Кыргызстанда продукт жок. Андай мен мисалы бүгүнкү күндө уга элекмин Кыргызстанда кайсыл бир тармак алып келгенчи. Эми баягы миграция бечара жанагы биздин кеткен кыргыздар Россияга барып, кайсы бир жыл статистикада турган, ошолордон келген акча бир жылда албетте ал эми суммасы миллиардтан ашат. Бирок мында Кыргызстандын продуктусун чет мамлекет сатып 1 миллиард алып келген продуктун мен мисалы уга элекмин да. Мен Анан ошол бул экспорт азыр кечирип коесуз, сизге дагы кечирип коесуз. Бул экспортко барабар да. Кыргызстандын продуктусун экспорттогонго барабар да. Биз эми тур продуктуну экспортко чыгарып атабыз да чет мамлекеттерге, евро менен доллар келип атат. Вот ошондой. Бизде жана туризмди өнүктүрүү фонду деп түзүлдү. Башында жакшы идеялар менен ага дагы 1 миллиард бөлүнгөн эле. Мен эгер адашпасам 1 миллиард сом бөлүнүп, ошо туристти өнүктүрөлү, туристтик жолдорду жакшырталы деп, анан биз улам жанагындай жарманкелер болот, көргөзмөлөр болот, Кыргызстан өзүнүн павильонун ачты деп, ар кандай экспо уюштурулат деп, аларга барып катышат. Ошол нерселер жетишсиз болуп атат деп ойлойсузбу? Бул эмнеге ошолордун жарнамасы жетпей атабы анда? Сиз эми айтайын дегениңизди мен түшүнүмчө жанагы 1 миллион туристке чыгыш үчүн биздеги аракеттерди айтып атасыз да, азыр ушундай аракеттер болуп атат. Эмне кылыш керек дейм да ошого жеткириш үчүн? Эми мен азыркы биздин Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө жооп берген 2 институт бар. Муну сиз айтып өттүңүз, бирөөсү азыркы агенттик. Азыр агенттик болуп калды. Анан дагы бир туризмди өнүктүрүү фондун ачкан. Мен алардын иш-чарасына, алардын максаттарына комментарий бербей эле коеюн. Бирок Кыргызстанда азыркы күндө туризмди өнүктүрөлү деген иш-чаралардын көбүн мен жанагы категорияга киргизем да, бул салттуу ыкмалар да. Салттуу ыкмалар. Керек болсо туризмде дагы, өзүндө дагы кээ бир ыкмалар 10 жыл мурун маркет туристтерди реклама кылуудагы эң натыйжа берген ыкмалар бар да. Ошолор дагы бүгүнкү күндө иштебей калды да. Мына жасалма интеллекттин өнүгүшү менен, технологиянын өнүгүшү менен салттуу ыкмалар иштебей, бүгүнкү күндө жаңы тенденция өзгөрдү, жаңы ыкмалар пайда болду. Мисалы, мурда Америка же дүйнөдөгү бир мамлекетке Кыргызстан жөнүндө маалымат жеткизиш үчүн чоң телевиденияларга акча төлөп, CNN, BBC-лерге төлөп кыла турган болсо, азыр социалдык тармактар, Instagram, Facebook менен эле жеткирип койсоң болот да. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр дагы көбөйдү реклама кылууна. Ошол эле замат мурунку салттуу ыкмалар иштебей калды да. Анан биздин институттар кылып аткан иш-чаралардын көбү эле бул салттуу ыкмаларга байланып калганда, азыр алар эч кандай туризмди мындай Кыргызстанды таанытууда же Кыргызстанды бир чоң секириктер жасаганга жарабайт да. Максаттуу аудиторияга жетпей атат. Жетпейт да. Мисалы, сизге эле бир мисал да. Элестетиңиз эми азыркы күндө Европанын, Американын, Нью-Йоркто дейли-чи, Нью-Йоркто чоң бир LED экранда Кыргызстан деген видеолор чыгып турса, элестетсеңиз эми ошол жерден канча адам өтөт. Канча эл көрөт. Берлинде дейли реклама чоң LED экрандарда биздин Кыргызстан жөнүндө жаратылышыбыз, туристтик потенциалыбыз, тур продуктларыбыз жөнүндө сонун маалымат чыгып турса, канча адам өтөт, канча адам көрөт. Анан биз дагы түшүнүп алышыбыз керек да. Жөн эле Берлинде үйүндө отурган адам биздин Кыргызстандагы бар продуктларга кызыгып, дүйнөнүн башка жерине деле кызыгып кылып жүрөт. Анан Кыргызстанда дагы бар. Кыргызстанга барам деп чечим кабыл алыш үчүн бул неме эмес да. Бул мындай комплекстүү иш да, баскыч менен кетет. Ошонун психологиясын, ой жүгүрүшүн түшүнүп, анан ошого жараша биз рекламаларды, маркетингтерди, стратегиябызды түзүшүбүз керек да. Анан мисалы, азыр биз бир иш-чара кылып атабыз. Кыргызстан тааныш үчүн. 3 жылда, 2 жылда бир кылабыз. Мисалы, көчмөндөр оюну бар. Кыргызстан жакшы иш-чара, бирок ал 2 жылда бир болот. Бир күндө болот, бүтөт, 3 күндө болот, бүтөт, бүттү да. Эми аны укпай калган туристтер болот, уккан туристтер болот. Анан бул ошол Кыргызстанга келем деп, Кыргызстанга келип жайында мына продуктларды, мына жерлерди көрүп, мондай иш-чараларды кылып, ат минип, жөө кыдырам деген чечим кабыл алганга, өзүңүз ойлосоңуз кандай таасир берет? Эми ошо жандуу бирөөнүн сунуштамасы керек. Ооба да. Анан мындай
кадрлар керек да, мындай ал, жандуу адамдардын жүргөнүн көрсөткөн. Андай адамдар мисалы Инстаграмдан кыргызстан бир кыскача бир видеону көрүп калыш керек, кокустан көрөт. Анан бир күнү бир кафеге барып досу менен отургандан досу айтат да, мен өткөн жылы Кыргызстанга барып келгем десе, анан кандай мамлекет экен десе, укмуш дей турган болсо эле болду, ал турист чечим кабыл алат. Кийинки жылы мен Кыргызстанга барып, Каяка бардың, кантип бардың деп сурайт келет. бул эми туристтин бир мамлекетке чечим, сиз деле азыр бир мамлекетке барам деп чечим кабыл алыш үчүн бир нерсени көрүп туруп эле сразу кабыл алып койбойсуз да. Бул деген комплекстүү баскыч менен кетет. Анан бул жерде мен сизге жана айтып өткөндөй туура стратегияны түзүп, туура иш чараларды иштеп чыгып, туура маркетинг кылсак кетет да. Мен бүгүнкү күндө Кыргызстанды чындап мындай дүйнөгө таанытып аткан балдар ким десеңиз, жана биздин Кыргызстанда 2 блогер бар. Аттокуров Нурсултан, анан Тынчтыктын фамилиясын деп өткөн. Экөөгө мен рахмат дейм да. Өз күчү, өз каражаты менен, өз эмгеги менен, өздөрүнүн кызыгуусу менен Кыргызстандын кооз жерлерин тартып, Instagram, Facebook'ка кирип таратат, элге таанытып атат да. Мисалы, Ошол нерселер таасир берет дейсизби? өтө чоң таасир берет. Азыркы күндө буну биз диджитал маркетинг деп коет да. Цифровой маркетинг деп, мамлекет мындай маркетингдеги азыр колдонуп аткан инструмент ушул да. Ушул окшогон балдарды жардам берип, анан дүйнөдө туристтердин агымын өзгөртүп турган блогерлер бар. Мисалы, окшогон миллиондогон подписчиктери бар. Элдер алардыкын ар дайым угуп карап, ошол жерден ошол блогерден сунуштарды, рекомендацияларды алып угуп турушат да элдер. Окшогон дүйнөдөгү топовый блогерлер бар да. Кыргызстанга келип кетсе жөн эле мындай артынан миңдеген туристтерди алып келе турган блогерлер бар. Азыр ошолорду алып келе турган заман азыр. Нурсултан, Тынчтык деген жигиттерди айттыңыз, алардын мындай ушундай кооз тоолорду тартат, шаркыратмаларды, анан ушундай кооз жерлер тартып, бирок Инстаграмда чыгарат. Анан ошол жанагы айткандай Германияда отурган бирөө кофе ичип, отуруп Инстаграм барактап атып, анан ошо картинаны көрөт. Бул мындай кооз жер каерде экен десе, Кыргызстан деп жазылган астында. Анан Кыргызстан бул каякта экен деп интернетти ачат. Ушул кооз жерди каяктан тапсам экен, кантип көрсөм экен деп Кыргызстанды табат. Анан Кыргызстанга кантип барсам экен деп ага кызыгып алат. Бул ушундай видеолор адамды тартыш үчүн, кызыктырыш үчүн керек экен да. Сиз туура байкадыңыз, бул биринчи видеону көрүп, же кайсы бир жерден маалымат алып таасирленет. Анан таасирленгенден кийин Кыргызстан жөнүндө маалымат издейт. Анан Кыргызстанда эмне кылсам болот? Чет элдик туристтер көп эле активдүү жашоонун образына берилген да. Булар келип алып, биздин кыргыз туристтер бир жерге Сары Челекке мисалы барат дагы, бир тапчан алат, ал жерде отурат, чай ичет, анан келет да. А булар да андай эмес да. Булар активдүү саякатташат. Мисалы Кыргызстанга келип, шаарларда 1-2 күн болот, анан кетет. Региондор алыскы, биздин жанагы кооз жерлерибиздин баары региондордо, тоолордун баары алыс, шаардан алыс жайгашкан да. Ал жактарга барып алып, ошо 1 күндөн 10 күнгө чейин тогдургандар болот, 14 күнгө чейин тогдурган болот, ат мингендери болот, машиналар менен саякаттагандар болот. Ошол Кыргызстанда кандай иш чаралар бар, кантип саякаттасам, эмнелер бар, баарын экинчи баскычта ошолорду изилдеп, карап, анан жаккан болсо анан же өзү кылат, же сатып алат, же бир компания менен саякаттайт да. Ушул тоо туризми айыл жерлери үчүн жакшы деп айттыңыз. Айылдыктардын кирешесин көбөйтөт деп айттыңыз. Кенен түшүндүрүп бербейсизби? Кантип ушул туристтен айылдыктар байыйт? Мисалы, сизге бир мисал келтирейин. Жанагы эле Америкадан келген үй бүлөнү айттым го, 8 күн биздин 8 күндүк маршрут бар. Ошол жерде 8 күн жөө кыдырат да. Кыдырганда бул 4 киши болсо, бул 4 кишини ошол 8 күндүк маршруттан алып өтүш үчүн биринчи жол көрсөткүч гид иштейт. Анан ал туристтердин жүктөрү бар да, 15 килограммдан ар биринин. Аны
2 ат берилет. Анан ошол аттар караганга бир атчан кошулат. 4 болуп атабы? 4 атчан кошулду. Андан кийин ошол 8 күн тоону кыдырып атканда ар түнү лагерлер бар. Ал лагерлер дагы ошол жердеги чабандардын лагерлери. Биз ал чабандарды окутуп, үйрөтүп, турист өскөн кызматтарды үйрөтүп койгонбуз. Анан ошол чабандар мына 8 күндүк маршрутта жанагы туристтер 7 күн ошол чабандардын боз үйлөрүндө жашап келишет. Ар бир лагерде, ошо чабан лагеринде 4-төн 5тен адам иштейт да. Бирөө тазалайт, бирөө тамак кылат, бирөө отун камсыздайт. Ошондо элестетсеңиз, ушул андан кийин ошол туристтерди ошо 8 күндүк маршруттун баштала турган жерине такси менен барышат, машина менен. Значит, таксист кызмат кылат. Мына ашпозчулар кызмат кылат. Ушулардын бардыгы жумуш орду да. Жана коштоп жүргөндөр 8 күндүк турга, бир турга 8 күнүнө канча табышат? Анан жакшы суроо бердиңиз. Кыргыздар негизи бирөөнүн чөнтөгүнө кызыгат, канча табат, кандай дейт. Бул биз мында жалпы экономиканы түшүндүрүш үчүн эл байыйт деп атпайбызбы? Анан кийин жөн эле аз эле берип байыйбы, же көп табышабы? Мен жанагы 8 күн жол көрсөткүч күнүнө алышат да буларчы. Атчан да күнүнө алат, аттарга күнүнө 2000 сомдон, атчандарга 3000 сомдон, гидтерге 5000 сомдон. 8 күн кыдырса күнүнө 5000 сом канча болуп калат? 5000 сомдон болсо 8-40 миң. Анан тур бүткөндөн кийин жакшы кызмат кылган болсо чай пулун беришет. Бизде жанагы гидтер бар. 80 миң сомго чейин чай пул алгандарчы. Алышат. Анан лагерлерге жатып кеткенине жатаканасына кечки тамагынан, эртең менги тамагына биригип 2000 сомдон, 2,5 сомдон төлөшөт. Керчилерде 2,5, керчилерде бир адамга. Анан эми мына кызык дагы бир жерин моментин сизге жана эстен чыгып кетиптир. Мына жанагы америкалык үй бүлөнү мен эмне үчүн мисал катары колдонуп атам? Бул башка туристтерге башка келген туристтердин баарынын үстүнөн мисал катары колдонуп атам да. Мисалы ошол үй бүлө 5 күндүк ат миниш үчүн 250 миң сом 200 миң сомдой акча калтырды да ошол жердеги айыл жергесине. 8 күндүк тоо жөө тур кылыш үчүн бир 300 миң сомдой акча калтырды. Эми анан жана айттык го, Бишкектен машина алып анан Ошко чейин машина менен арендага алып өзү айдап кетти. Бирок жатаканалары, конечно, Соң көлдө, башка жактарда боз үйлөргө жатты. Ал жака деле бир 150 миң сомдой акчасын таштап келдим. Бир үй бүлөдө ушунча кирешет ошо деп. Ушул кызматтардын баарын ошол аймакта жашагандар жүргүзөт. Бардык ошол аймактарга калат акчачы. Ошон үчүн азыр мына дагы кээ бир Кыргызстандын кээ бир айылдарында мисалы мектепте иштеген, англис тилинен сабак берген балдар, эркек балдарын баары жайында туризмде иштешет. Мугалимдер Мугалимдер мектеп бүткөндө туризм башталат. Туризм бүткөндө мектеп башталат. Мына бүгүнкү күндө туризмден тапкан кирешеси менен үйлөнүп атышат, машина алып атышат, үй салып атышат, жашоо шарттарын оңдоп атышат. Анан ошондуктан мен айтып келем да, президентибиз деле айыл жергесин, айыл аймактарын өнүктүрөлү дейт, айылдарга инвестиция тартайлы дейт. Мына инвестиция. Туризм. Бул тоо туризминин пайдасы бул жергиликтүү элге да. Жергиликтүү элге пайдасы тиет, айыл аймактар өсөт, өнүгөт. Ошол жакка муну тийген эң чоң плюс ошол да. Жана мына Чуңкурчак, Супараларды курган Раматылык Табылбегендердиевдин айткан сөзү тоо туризми айылды багат деп. Ошол айткан нерсеси бизге мына көпчүлүккө эми жетип атат окшойт. Табалбегендердиев өтө кыйын ишкер болгон да, көрөгөч. Мен дагы аябай сыйлайм. Анан туризмде иштебей туруп, тоо туризм айылды багат деп түшүнгөн киши экен. Ошон үчүн жанагы Чуңкурчакка эс алчу жайларды куруп, туризмде инфраструктураларды түзүп, мындай жакшы долбоорлорду кылды да. Сиздердин турлар ошо тоо туризми боюнча сиздер кайсы аймактарга алып барасыздар? Кыргызстандын кайсы жерлерин көрсөтөсүздөр келгендерге?
Эми азыркы күндө биз мына тоо туризмине биз Кыргызстандын бардык аймактарында иштейбиз. Мисалы Караколдо иштейбиз. Ысык көл Каракол шаарында, Тянь-Шань тоолорунда жөө турларды уюштурабыз. Нарындын Аксай өрөөндөрүндө ат турларды уюштурабыз. Алайдын тоолору, Алайдын Памир Алай. Кыргызстанда эки тоо кургасы бар да, Тянь-Шань менен Памир Алай. Памир Алайда ат турлар, жөө турларды уюштурабыз. Кыргызстандын бардык аймактарында иштейбиз. Бул менин мындай өз көз карашымда Кыргызстандын азыркы күндөгү туристтик потенциалы бул 20–30% эле ачылган. Дагы келечекте көп жерлерибиз турат ачылбаган, көп кооз көлдөрүбүз турат, тоолорубуз турат, аймактар турат. Эми туристтердин саны өскөн сайын акырын ошол аймактар деле ачылып кете берет да, буюрсачы. Бирок бизде жакшы жери ошол туристтик потенциалыбызды пайдалануу үчүн көп каражат сарпташтын кереги жок. Кереги жок да. Жөн гана турист тартып алып келиш керек. Ооба. Бизге окшоп Дубайга $1 триллион киргизген мисал колдондук го. Бизге андай акчанын кереги жок да. Мен мындайча айтканда бир $50 миллион менен 5 жылдык конкреттүү туризмди өнүктүрүү планы менен 5 жылдын ичинде 1 миллион туристке чыгарыш бул мындай реалдуу нерсе да. Реалдуу эле нерсе. Эми конечно, албетте жанагы биз азыр 100 миңге жетпеген эле чет элдик турист келет деп атпайлыбы? 200 мисалы 2026-жыл бул жылы 250 миң турист келсе мисалы, биздин бүгүнкү күндө инфраструктурабыз, гостиницаларыбыз, гидтер жетишпей калат, таксисттер жетишпей калат. Ошондуктан мен 5 жыл деп атканымдын себеби ошо да. Мындай туризм жалпы даярданыш керек. Жалпы даярданыш керек комплекстүү түрдө. Туризмди өнүктүрүүдө эки жак параллельно кетиш керек да, бир жак токтоп калыш керек. Мисалы инфраструктурадагы кетиш керек. Мисалы рекламадагы бирдей кетиш керек. Рекламаны кылып алып анан кийин туристтердин ошончо саны көбөйүп келсе, анан бизде гостиницалар жетишпесе, анда уят болуп калабыз да. Ошондо эки жак тең параллелдүү кеткени жакшы. Бирок мына көрүп атасыз, азыркы күндө жаңы мейманканалар Кыргызстандын бардык шаарларына түшүп атат, көбөйүп атат. Ошого жараша туристтердин саны дагы өсүш керек да. Биз жанагы 1 миллионго жеткиребиз деген бул чектеш мамлекеттерден келгендерди кошпогондо да, бул алыскы өлкөлөрдөн келгендер. Экөөбүздүн ортобуздагы маектеги мен айта турган, башында айтып коюумду унутуп калыптым. Мен сүйлөп аткан туризм, мен айтып аткан туризм бул жанагы ысык көлдүн пляжындагы туризм эмес. Ысык көлгө келген казактар эмес. Булар биздин ички туристтер эмес. Мен айтып аткан бул алыскы Европадан, АКШдан келген туристтер. Себеби ошол туристтер гана экономиканы көтөрө алат. Алардын төлөө жөндөмдүүлүгү жогору. Алар любой мамлекет, дүйнөдөгү кайсы гана мамлекет болбосун, туристтик потенциал мүмкүнчүлүгү болгон болсо, бирок туризм менен экономиканы көтөрөм десе, ал жакка сырттан турист керек, алып келиш керек. Анткени ал евро менен долларда валюта келет, туризм өнүгөт. Ал эми жөн эле ички туризмдейбиз. Ички туризм кыргыздар да өздөрү туристтер. 30 миң айлык алган кыргыз жараны туризмге канча чачат, канча сарпташы мүмкүн. Ысык көлгө барсаңыз эле, пансионаттарга барып, ысык көлдөгү чоң пансионаттардан сурасаңыз, биздин келген клиентурасынын 70% эле казактар. Эгер баягы кымбат баалуу пансионаттар казактар келбесе дейт, бизде ал жылы сезон болбоду деп эсептейбиз дейт да. Ошондой да бул сырттан келген туризм бул валюта да. Кыргызстандын үстүнө биздин Кыргызстандын калкы дагы аз да. Калкы дагы аз. Анан тоо туризми бул туризмге кызыккан туристтер, булар көбүнчө чет элдик турист, чет мамлекеттик туристтер да. Биз азыр туристтик потенциалыбыз жөнүндө айтып атабыз, эми бир көйгөйлөр бар да бардыкта. Азыр биздин Кыргызстандын туризми эмнеден аксап атат? Эми көйгөйлөр, кыйынчылыктар жок эмес, бар. Сизге жана сөздүн башында да көп жолу сүйлөштүк. Туризм бир чоң секирик жасаш үчүн, алдыга кетиш үчүн чоң чечимдер кабыл алыш керек. Көптөгөн иштер жасалыш керек. Анан мен эми аларга деле бир аз токтолуп өттүк го, көрдүңүз. Эми азыр мындай азыркы учурда
жумуш процессинде бизди кыйнап жаткан, бизди мындай давление кылган, бизге бир ийне сайып турган, мындай сайгылап аткан бир эки көйгөй болуп атат. Мына жакынкы 10 күн ичинде ушул эки көйгөйдүн маселесин айынан бир кыйналып кеттик да. Булардын биринчисин айтайын. Уруксат кагазы керек. Ошондой чек арага жакын аймактарга барыш үчүн. Уруксат кагазын алардын бири мисалы Ат башыдагы Аксай өрөөндөгү Көлсүү көлү. Андан кийин Алай районунда жайгашкан жана Лелимпик чокусу. Ошол жактарга уруксат кагазың болбосо киргизбейт. Уруксат алыш көйгөй туристтер үчүн, өздөрү саякаттаган үчүн. 4 күндө дейт биздин токтом боюнча. Бирок 4 күн 7 күн ичинде алат. Туристте Кыргызстанга 10 күнүм бар деп келген турист үчүн 4 күндө уруксат кагазына кетиреби? Ошол уруксат кагазды алыш үчүн кеминде 4 күн кетеби? 4 жумуш күнү дейт да. Бирок 4 жумуш күнүн ичинде алыш кыйын. Бул мындай обычно 7 күндүн ичинде алабыз, 6 күндүн ичинде алабыз. Ал эми берки компания аркылуу саякаттаган туристтерге ол компания алдын ала алып коет. Бирок ошондо деле көйгөй да. 7 күн, 8 күнгө узарат. Ал эми өздөрү саякаттап жүргөн туристтер ошондуктан жайында мына телефонго WhatsApp'тарга бизге дагы башка компанияларга туристтер жаза берип жатат. Мен могул Лелимпик жака барайын дедим эле, Көлсүүнү көрөйүн дедим эле, Аксай өрөөндөгү Ат башыдагы. Уруксат кагаз алып берип койгулачы деп күнүнө канча турист жазат. Анан биз эмне кылабыз? Убактыбыз жок аны алып бергенге. Өзүнчө келген туристтер жазат экен да. Тур албайбыз компаниялар. Бизден тур албай, өзүнчө саякаттагандарга дагы керек да. Ал эми бардык эле адамга даже керек болсо кыргыз жаранында эле ал көлдө көрөм десе барып алыш керек да. Ушул процедуралар, бул проблемалар кыйнайт аябайчы. Уруксат кагаздарды ким берет да? Эмне үчүн ошончо көп убакыт кетет? Уруксат кагазды мисалы биз өзүбүздүн туристтерге алыш үчүн арыз жазабыз. Туристтин тизмесин киргизебиз. Паспортунда маалыматтарды киргизип жазабыз тизмеге. Паспорттун копиясын жүктөйбүз. Жанагы сом барго. Калктык тейлөө борборлору. Калктык тейлөө борборлорун алып барабыз. Ал арызды кабыл алат, туристти регистрация кылат. Андан кийин регистрация кылып бүткөндөн кийин ошол ким алып барган болсо колду коет. Андан кийин ал арызды эртеси УКМКга жөнөтөт. Ал жакта 2 күн каралат, кайра кайтып келет. Андан кийин биздин сотрудник барып алат дагы арызды. Андан кийин чек ара кызматына барып таштайт. Ошентип 4-5 печать коюлуш керек. Анан алып келет. Анан азыркы күндө мисалы 1200 сом болуп калды чет элдик туристтерге. 1200 сом соңго төлөйт. Эми ушуну жеңилдетип койсо болот да. Мисалы да эми чек ара кызматына эле берип койсо болот да. Ошолор эле регистрация кылып жасап койгонго. Же болбосо мен түшүнүгүмдө бул түшүнүктү жокко чыгарып койсо деле болот мамлекетчи. Бул эми Советтер Союзунан калган система да. Советтер Союзунан калган система. Мындай уруксат кагаздарды бул туризм үчүн бир тоскоолдук. Адамдын денесиндеги бир рак оорусуна окшош эле да. Анан туризм өнүгүп аткан мамлекеттерде мындай практика жок. Анан бул коопсуздук үчүн керек дейт. Кыргызстан ядерлик бомба жасап аткан бир өтө күчтүү мамлекет эмеспиз да. Шпиондор келип карап, не кылып атат дей турганчы. Кооптуу делген Тажикстан барго. Ал жакта деле мындай уруксат кагазынын кереги жок. Эми дүйнөлүк практикада туризм өнүгүп аткан мамлекеттерде мындай тоскоолдуктар алыныш керек да. Эми алыс барбайлы биздин коңшу өлкөлөрдөн, Казакстан, Өзбекстанда мындай практика барбы? Өзбекстанда жок, Тажикстанда жок. Анан Казакстандыкын толук билбейт экен да. Тянь-Шань тоолоруна керекпи, керек эмеспичи. Бул бизде өтө күчтүү каралат. Анан алуу процесси оор. Бул баарын кыйнайт. Мына Кыргызстандагы туризм бизнес коомчулугундагы баарынан эле сурасаң башта уруткан оор көйгөй ушул да. Андан кийин бул көйгөйгө кошумча мына жакында жана айтып өттүк, Кыргызстанга келген туристтер бул визасыз режим да. Визанын кереги жок, келишет. Мурда 60 күн эле. 60 күн жүрө алышат эле. Эми ушуну азыр 30 күнгө кыскартып коюштур. Азыр бизге мына жакында 10 күн ичинде туристтер жазып алып, мен 30 күн эмес, Кыргызстанда 45 күн жүрөйүн дедим эле. Монтип 30 күн мага жетпейт дейт. Анан биз буну да татаалдаштырып иштир. Анан 30 күн, 60 күн виза алайын десе, 60 күндүк виза жок экен. Анан мурда туристтер 60 күн жүрүп, дагы Кыргызстанда жүрөм десе, Казакстанга же Өзбекстанга чыгып киришчү эле да.
кирип кайра кирип чыгыш эле. Азыр аны да аты менен алып коюптур. Кыскасы тоскоолдуктар бул да өзүнчө бир тоскоолдукка айлана баштады да. Ушундай мындай биздин ишкана жумуштун жүрүшүндө ушундай кыйнаган жумуштар бар. Анан биз кайрылдык, жаздык, реакция болгон жок. Ушул жана уруксат кагаз боюнча кайсы органдарга кайрылдыңыздар? Жо биз эми жана коомчулуктун атынан кайрылуу катты президентке деле жөнөттүк, кабинет министрине дагы жөнөттүк, спикерге деле жөнөттүк. Эми мындай реакция болуп каралабыз, карайбыз, чечебиз деген жоопту күткөн жокпуз. Анан бирок дагы ачыгын эле айтып коюш керек. Мына сон ушул уруксат кагазын алууну кыргыздардын жарандарына жеңилдеттир. Бирок чет элдик туристтер үчүн дагы деле кыйын бойдон турат да. Анан эми буну бир күндө бүтүрө турган койсо деле жакшы болот өзүчө. Эгер такыр жокко чыгарбаса дагы бир күндө бүтө турган. Такыр жокко чыгаранга болбойт дей турган болсо дагы бир күндө бүтө турган койсо жакшы болот. Жеңилдетип койгонго жакшы болот. Турист келет, бир күндө эле ошол уруксатка алат, кирет. Азыр ушул 4 күндүк, бир жумалык деп атпайсыздар, созулуп кетет деп. Ушул маселеден улам турист эмне жоготуп атат? Анан тур компаниялар кандай көйгөйлөргө туш болуп атат? Эми турист Кыргызстанга, Бишкекке келди. Келип туруп анан жанагы Ленин-Пикке же Келсууга барайын деп чечим кабыл алган да алчы. Анан сураса эле ал жака уруксат кагазы керек экен дейт. Анан 4 күн анын убактысы жок да. Ал болгону 12 эле күнү бар Кыргызстанда. 12 күнгө мындай орточо эсеп менен 12-14 күнгө жана отпуска алып келишет да. 4 күн ал ушул кагаз үчүн убактысын кетиргиси келбейт да. Анан кийин эмне кылат? Жанагы жака барбайт да. Жанагы жактарга барбайт. Эгер ал жака барбаса, ал деген сөз ал жака туристтердин саны кыскарат. Кирешен булагы дагы кирешенин дагы өлчөмү азаят да. Андыктан буну алыш керек. Бизден ошол кеткен, ал жака барбай калган убактысын булар Борбор Азияны кыдырат деп атпайсызбы? Балким Тажикстанда же Өзбекстанда көбүрөөк жүрүп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө да мүмкүн. Ал 4 күндө мен Тажикстанга барып, могул жана мен айткан тоолорго кирип ал жакта өткөрөм деши мүмкүн. Же болбосо шаарда эле өткөрүп коюшу мүмкүн. Ошондой да компаниялар үчүн деле мисалы кээде бизде мына компаниялар өздөрүнүн туристтерине алдын ала жасаганга аракет кылышат. Бирок ошол убакта деле кээде туристтин паспорту алмашып кетет, анан срочно алганга туура келип калат. Ошондо ажиотаждын баары форс-мажор ошондо башталат да. Өткөрбөй турат. Ал жака барса, ал жака барып караса эле паспорттун данныйлары окшош чыкпаган, мурда эски паспортун берип коюп, жаңы паспорт менен келген болсо, ызычуун баары ошол жерде башталат да. Ошонун айынан кээде биздеги иштеген сотрудниктер 1 күн, 2 күн, 3 күн бир гана ушумаса менен алек болуп туруп калышат да. Башка иштер калып кетет. Бул 4 жумушчу күн деп атасыз. Эгер дүйшөмбү күнү баштаса, буну жумага чейин бүтүрүп алат экен. Эгер бир шаршемби күнгө туш келип калса, калды. Андан 7 күнгө узарып кетет. 7 күнгө кетет. Андан кийинки шейшемби, шаршемби күнгө чейин 6 күн, 7 күн болуп кетет экен да. Ортодогу 2 күндүк эс алууну кошкондо. Туптура. Андыктан биз туристтик өлкө болобуз деп, туризмге жакшы көңүл бурулуп деле атат. Негизи бийлик жетекчилеринен мына көчмөндөр оюндарын алып келебиз, турист тартабыз деп, Ысык көлдө аны уюштурабыз деп атышат. Ошого нерселерди уюштуруп ниети болгон адамдар балким туура маалымат жетпей атат. Турист тармагын тескегендерге. Ушул маселени жеткирип коюшубуз керек экен. Ушуну түшүнүшүбүз керек экен. Эми чет өлкөдөн келген адам, планы менен келген адам бир кагаздын айынан 4 күнүн болбой калса, жанагында жума туш келип калса, 6 күнүн ошону күткөнгө кетирбейт да, ал башка жака кетет же бул мындай отказ кылат. Анан бул ошондой маселе дагы башкаларга барып айта барганына дагы бул Кыргызстан жөнүндө жакшы таасир калтырбайт. Алар эмне дейт? Мен ушундай деген бир көлдү көрөйүн дедим эле, чокуну көрөйүн дедим эле. Бирок ушу бир уруксат кагазынын айынан барбай калдым. Ошондой бир бюрократиясы бар экен деп айтып коюшу мүмкүн да. Туура. Ошондуктан ушул маселени чечиш керек. Эми коопсуздук жагы деп биздин коопсуздук комитети өзүнүн пикирин билдирет чыгар. Бирок эми коңшу өлкөлөрдө жок экен. Анан мындай ансыз деле булар чек арадан кирип атканда текшерилет да. Ким келди, ким экени,
Виза менен келгендер виза алып атканда текшерилет. Визасыз келгендер деле чек кызматынын база данныхында жанагы чыгат да. Ал эгер розыскта жүргөн чет элдик турист болсо анда Же Кыргызстандын кара тизмесиндеги адам болсо чыгат да. Ал ошол негизи жетиштүү эле го. Анан ашыкча мындай процессти орлоштуруп ийгени. азыр эми эң негизги ушул эки көйгөй болуп атыптыр да сиздерде. Эми жумуштун процессинде, Жумуш процесси. жумуштун жүрүшүндө азыркы күндө ушул эки көйгөйдү Ушап айтканда аткан эки бизди көйгөй. кыйнап аткан. Калгандарын эми өз күчүбүз менен чечип атабыз. Калган көйгөйлөр деле көп. Мисалы кээде баягы туристтер көп барган жактарда жолдор бузулат. Аны көпчүлүк биригип жолду оңдоп түздөп алабыз. Калган көйлөр акырындык менен чечилип атат. Бизге туристтер кайсы өлкөлөрдөн келип атат? Европа дедиңиз, Америка дедиңиз, эң алыс жагы каерге чейин барып атат? Балким биз билбеген өлкөлөрдөн да келип аткан чыгар. Бизге басымдуу көпчүлүгү бул Европадан келет. Европанын Германия, Испания, Франция деген шаарлар, мамлекеттери бар го. Европанын дээрлик баардык эле мамлекеттеринен келет. Андан сырткары азыркы күндө араб өлкөлөрүнөн дагы көп келе баштабадыбы? Андан дагы башка негизи жайкы мезгилде туристтер менен иштешип атканда биз 40 мамлекеттин тегерегинде мындай баягы регистрацияда байкайбыз да, 40 мамлекеттин тегерегинде да көпчүлүк келген туристтерчи. Европанын, анан Америкадан азыраак. Бирок эң жакшы Кыргызстан үчүн өтө мындай керектүү, дүйнөдөгү жакшы саякат кылгандар, жакшы төлөгөндөр, төлөмү күчтүү мамлекет бул Америка да. АКШ, Америка Кошмо Штаттары. Кыргызстанда туристтердин санын дагы көбөйтүп, мындай туризмди бир өтө чоң секторго айландырабыз деген десек, бул Европага жок дегенде бир түз авиа каттамын ачышыбыз керек да. Жок деген жумасына 2 жолу же 3 жолу Бишкек Берлин же болбосо Бишкек Париж дегендей түз авиа каттамды ачып, азыр ачышыбыз керек да. Азыркы келген туристтердин көпчүлүгү булар Стамбул аркылуу, Дубай аркылуу келип жатышат. Ал эми ушул маселени мисалы Өзбекстан мамлекети чечип атат да. Өзбекстан Европага чыкты, Англияга чейин, Америкага чейин авиа каттамдарды ачып, мындай туризмди өнүктүрүүдө өтө туура стратегия менен кетип атышат да. Эми Өзбекстан бул тарыхый туризм. Биздики тоо туризми болсо, Өзбекстан бул тарыхый туризм. Өзбекстанга тарых көргөнү келет. Анан дагы бир кошумчалык боло турган нерсе, Кыргызстанга келген туристтердин көпчүлүгү булар бир гана Кыргызстанды эмес, Кыргызстан Тажикстан кылып бириктиришет, же болбосо Кыргызстан Өзбекстан кылып бириктиришет да. Сиз деле Европага барсаңыз, Францияга барсаңыз, Францияны 3 күндө көрөсүз да, анан калган убактыңыздын күн болушунча ошону менен чектешкен мамлекеттерди көрүп чыкканга аракет кыласыз. 2-3 өлкөнү кыдырдым дегендей. 2-3 өлкөнү кыдырдым дегендей да. Туристтердин арасында дагы 2-3 өлкөнү, Кыргызстан, мындай Борбор Азияны чет элдик туристтер бул бир мамлекет катары көрүшөт да. Ошондуктан Борбор Азиядагы мамлекеттер биргеликте иштешип, биргеликте туризмди өнүктүргөн бул өтө сонун нерсе. Чек арадан тоскоолдук түзүп, чек арадан тоскоолдук. Мына өзүңүз көрдүңүз го. Баткен окуясынан кийин 2 жыл, 3 жылга жакын Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жабык турду. Эң чоң соккуну жеген бул туризм болду да. Себеби Тажикстан менен Тажикстан менен Кыргызстанда Памир деген бир өзүнчө дүйнөдө бренд бар да. Памир деген бренд жайгашкан. Ошол Памир деген аймакты көргөнү келишет туристтер. Ал аймакты көрүш үчүн туристтер 7 күн же 9 күн машина менен саякатташат. Анан саякаттаганда булар Афганистан менен Тажикстан чек араларында 2 күн машинада жүрүп укмуш кооздуктарды көрүшөт да. Ушуну көргөнү келишет. Анан бул Памирди көрөм деген турист бул Кыргызстан, Тажикстан деп бөлбөйт, экөөнү мындай бир эле мамлекет катары көрөт да. Ошондуктан бул чек ара тоскоолдуктарды алыш керек. Сиздер дагы ушул турларды уюштурасыздарбы? Кыргызстанды көрөт, анан 3-4 күн Тажикстанды көрөт, ошого кадыр келесиздер. Ошко келген чет элдик туристтердин 60% эми Ошто бизде мындай бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек да. Бул Сулайман тоону көргөнү келбейт да. Сулайман тоону көргөнү келбейт. Булар
мына Ошко келген туристтердин бир мындай статистикасын биз жакшы эле түшүнөбүз. Келген туристтердин 60% бул Тажикстанга кетип аткан туристтер. Ушул азыркы Памирди көрөбүз депчи. Тажикстан менен Кыргызстандагы ушу Памир деген аймак өзүнчө бир дестинация деп коет да мунчу биздин терминологияда. Ошону көргөнү келгендер, Оштон баштайбыз дегендер көбүрөөк да. Душанбеден баштайбыз дегенге карагандачы. Маршруту кандай? Оштон баштайт. Кайсы жакка барып, кайсы жактарды аралап өттү? Мисалы Оштон баштагандар, мисалы биринчи күнү Ошко же Бишкектен барат, же Өзбекстандан чыгып келет, же Кытайдан чыгып келет дагы Оштон баштайт да биринчи күн жанагы Лелимпик чокусу бар го. Ошонун түбүндө Тулпар көл деген жерде бир 20га жакын лагерь бар боз үй. Ошол айылдын элдери иштешет да. Лагерь тигишип. Ошол лагерге барат, бир күн жатат, же 2 күн жатат да анан кийин Тажикстанга кирип кетет. Анан Тажикстанда 5-6 күн машина менен Душанбеге барып турду бүтүрөт. Душанбеден кийин көпчүлүгү биздин мындай ар бир турист менен өзүнчө мындай кат алышып, алар маршруттарын көрүп турабыз да. Анан калгандары Өзбекстанга, Самаркандты көрөбүз деп кирип кетет. Ушундай англисче айтканда кросс country деп коет да, чега. Кыргызчасы мындай мамлекеттер аралык да, мамлекеттер аркылуу Борбор Азияга келгенден кийин Борбор Азияны булар бир мамлекет катары көрүп, Бир регион катары, туура айттыңыз. Бир регион катары көрөт да, анан кийин кыдырып кетет. И Кыргызстандын өзүнө келген, Кыргызстанга эле келип, Кыргызстанда саякат кылып кеткен туристтер дагы бар. Бирок алар кандай десем, алар Кыргызстанга келген жанагы мен айткан 100 000 туристтин баарын түзбөйт да. 30-20% түзөт. Өзү Кыргызстанга келип, Кыргызстандан гана саякаттап кеткендерчи. Көпчүлүгү бул кошуна мамлекеттерди бириктирип анан саякатташат. Демек биз туристти өнүктүрөбүз десек, кошуналар менен дагы мамилебиз жакшы болуш керек. Жакшы болуш керек. Чегарадан тоскоолдуксуз өтө турган шарттар түзүлүш керек. Анан мындай чогуу бир маршруттарды иштеп чыгып, ээриш аркак иштешибиз керек экен. Ошондо сиз айткандай да. Дагы бир учур, туризм бул чет Кыргызстанга келген туристтердин мындай психологиясын, ой жүгүрүсүн да түшүнүп алышыбыз керек да, менталитетинчи. Bizde Kırgızstanda misali kırgыздардагы жашоосундагы эң баалуулугу, эң чоң баалуулугу мындай кылышым керек деген нерселер эмнелер болушу мүмкүн сиздин оюңузча? Кыргыздардын жашоосундагычы? Үй алышым керек. Үй алышым керек, үйлөнүшүм керек, бала чакалуу болушум керек, анан балдарды окутушум керек дейт. Анан балдары кийин кайра кыйыныраак, сиз айткандай кыйыныраак чыкпай калса, балдарымы бутка турулушум керек деп атып кыргыз жашоосун өткөрөт да өмүрүнчү. Бул чет элдик туристтерде бизге ушул нерселер баалуу болсо, чет элдик туристтердин арасында ушу саякат кылуу деген ушундай баалуу нерсе да. Мисалы, бир турист, чет мамлекеттеги турист өмүр бою саякаттап алса, ага таң калышат да. Мисалы, бизде кыргыз бала 40ка чыгып үйлөнбөй жүрсө, таң калабызго баарыбыз, сен эмне үйлөнбөй жүрөсүң деп. Булар да ошондой да, сен өмүрүңдө бир саякаттаган эмессиңби, эч жака барган эмессиңби деп таң калышат. Ошондуктан бул бечаралар анан Кыргызстанга келген туристтер булар ушул 1 жыл иштейт дагы анан айлыгынан бир 10 000 сом, 15 000 сом бөлүп туруп, анан отпуск алганда ошол топтогон акчасына сөзсүз саякатка чыгып кетет да. Бул саякат кылуу булардын жашоосундагы эң чоң баалуулуктардын бири. Андыктан булар акчасы барбы, көппү, аздыгына карабай мүмкүн болушунча саякаттаганга аракет кылышат. Демек биз ушундай катмарды саякаттоо эң негизги баалуулугу болгон адамдарды өзүбүзгө тартып алсак, анда чоң эле мүмкүнчүлүк бар экен да. Ооба. Биздин туристтик потенциалыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз толук кандуу колдоно албай келе жатабыз да. Муну биз колдонушту үйрөнүшүбүз керек. Анан туризмди өнүктүрүш керек дегенде анан кээ бирки баягы хейтерлер көп го бизде. Негативдерди айтып, мындай өзү жанагы жогорку кеңеш депутаты айтмакчы, өмүрүндө бир туалет курган эмес, анан барып алып чоң бирөөнү сындагандар бизде көп да. Баягы хейтерлер бар го. Хейтерлер бизде айтат да, бул көп турист келсе биздин экологиябыз талкаланат депчи. Жаратылышты талкалайт деп. Жаратылышты талкалаган бул ички туристтер менен кошуна мамлекетте келген туристтер. Чет элден келген туристтер мына биз тоолордо жүрбөйлү алып. Мен чөнтөгүмө бир мусор түшүп калса, талант, мусоруң түшүп калды деп айтат. Же болбосо мага айтпай туруп, мусорду алып туруп өзүнүн сумкасына салып коет. Алар өздөрүн
мына 8 күн тоо чыгып кеткен болсо кандайдыр бир мусорун таштандысын топтоп алганча түшүшөт. Баарын көтөрүп жүрөт. Баарын 8 көтөрүп күн жүрөт. бою. Же болбосо атчандарга айтат, мына таштандыны мына коржундун бир жерине коюп койгулачы деп айтат да. Мен анан керек болсо булар дагы биз кыргыздар тоого чыкканда мисалы тоодо бир мына көрүп атасыз, мына жөө баскан жол болсо жолдо басышат. Оңго солго баспайт. Чекейге чыгып мага окшогон чөптү дагы тебелебейт. Тебелебейт. Ушул жолдо басып барат, келет. Анан экологияга эч кандай зыяны жок. Тескерисинче биз ыргыткан таштандыларды топтоп сумкага салып түшкөндөр дагы бар. Антан эч кандай зыяны жок. Бизде ошо мен да угуп калгам, Кыргызстан биз ушундай ажайып жаратылышыбыз бар. Эгер турист тартабыз дей берсек, биз көп келип кетсе, биз экологиябызды талкалап алабыз деп, Ысык көлдү деле мисал кылышат. Биз көтөрө албайт, биз көп туристти көтөрө албайбыз, алыбызга чене эле чакырышыбыз керек дешет да. Бул демек андай пикирди сиз четке кагасызбы? Мен аны четке кагам. Себеби буларды биз өз көзүбүз менен 20 жылдан бери көрүп атпайлыбы? Булардын маданияты башка, булар экологияга болгон камкордугу башкача булардыкычы. Азыр тоого чыккан жылына бир 100 000 турист келет деп атасыз да. Алар балким азыр байкалбай аткандыр. Миллион турист келсе талкалап салбайбы? Миллион турист келсе эми ошол айтып атам го сизге, мен баягы инфраструктура депчи. Миллион турист келе турган заманга чейин эми башка дагы эрежелер, стандарттар иштелип чыгат да. Мисалы туристтерге жакында сөз болуп атат, жанагындай эко такстар киргизсек жакшы болот дегендейчи. Ошол сыңарындай бир немеге миллион турист келген убакта деле биздин экологиябызга эмне зыян келтириши мүмкүн? Жанагы лагерлер көбөйүшү мүмкүн. Лагерлер көбөйүшү мүмкүн. Кээ бирки жерлерде ошо лагерлерди көбөйгөн жерлерде жанагы жаратылыш мусорду таштандыны бирок туристтер өз тоого зыяны жок. Ошо туристтерди камсыздалган жерлерде тейлөө тармагында таштандынын менеджментин иштеп чыгыш керек, ошол эле. Башка эч кандай зыяны болбойт. Биз ушул тоо туризми жакшы, ушуну өнүктүрсөк, биздин эң негизги баалуулугубуз деп атасыз. Кыргызстандын 95 аянтынын 95%-ын тоолор түзөт. Анан кошуна өлкөлөр, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, алар туристтерди эмнеси менен тартып атат? Аларга эмнени көргөнү барат? Аларда деле биздикиндей уюштурулганбы? Бизден алдыда баратышабы алар? Эми Өзбекстан бизден алдыда. Аларга келген туристтердин саны, мен эми статистиканы толук кайсы бир жылы 500 000 турист келди деп атышат. Өткөндө деле биздин жергиликтүү бир блогерибиз Ташкентке бала аэропорттон селфи кылып атпайбы? Могу карабайсыңар, аэропорт туристтерге толуп калыптыр депчи. Өзбекстандын туризми бул тарыхый туризм. Анан биздики тоо туризми болгондуктан биздин тоо туризмде ашуулар, жолдор бул жайында ачылат да. Өзбекстанда жайында өзгөчөлүгү, жайында туризм токтойт. Алардыкы сезону марттан июндун аягына чейин жайында токтойт. Аларда күн ысык болгон үчүн анан кайра октябрь менен ноябрда жанданат. Тажикстан менен Кыргызстандыкы окшош эле. Тоолор бар. Анан бирок Тажикстандан биздин айырмаланып, биздин тоолордо жайлоо, көчмөн маданияты, жана биз айткан уникалдуулугубуз, биздин жайлоолорубуз бизди Казакстандан дагы, Өзбекстандан, Тажикстандан дагы айырмалап турат. Анан эгер салыштырып сиз суроо бергиңиз келсе, мисалы, кайсы ушу 4 мамлекеттин кайсынысынын потенциалы жогору десеңиз, сөзсүз түрдө аны Кыргызстандыкы да. Эмнеге? Азыркы күндө Кыргызстанга келген туристтердин саны Тажикстан менен Казакстанга салыштырмалуу көбүрөөк. Бирок Өзбекстандан азыраак. Андан кийин тарыхый туризмге караганда, мына тоо туризмине кызыккан туристтердин саны дагы көп да. Анан Казакстанда эми билесиз, Казакстанда мына Тянь-Шань тоолору бизди бөлүп турат, Казакстан менен Кыргызстанды. Бирок калган көпчүлүк бөлүгү эле эми баягы тала да, тала. Биздики болсо 7 областта тең мүмкүнчүлүк бар. Керек болсо
Борбор Азиядагы мисалы бизге өткөн жылы бир группа келди. Тажикстандын дагы тоо кыркасы бар да, жана Фан тоолору деп коет. Ал жактагы аябай кооз. Ал жакка барышты. Анан Караколдун Тяншан тоолорунда жүрүштү. Ал жакка барып дагы 10 күндөй жөө жүрүштү. Анан Алайдын тоолоруна келди, кайсы бир жылы дагы бир 3-4 жыл катар келди да. Анан Алайдын тоолорунда дагы 8 күн жүрүштү. Анан акыркы жылы келгенде мына Баткендин тоолоруна барып 9 күн жөө. Баткен менен облус менен Тажикстанды бөлүп турган Түркистан деген тоо кыркасы бар. Анан ошол жерде дагы 9 күндүк маршрут бар да. Ошону көрүп туруп анан келип айтып атпайбы, мондай маршрут дейт. Мондай тоолор, мындай кооз, кызыктуу жерлер дүйнөдө өтө сейрек кездешет дейт. Биз дейт Тажикстандагы жүргөн тоолордо жүргөн сезимдерибиз, таасирлерибизди Алайдын, Караколдун тоолорунун таасирлерибизден өтүп кетти дейт. Муш кооз экен дейт. Эми элестетсеңиз, башка мамлекеттердин мындай мүмкүнчүлүк азыраак. Мисалы Тажикстанга мен канча бир 5 жолу кирип чыктым. Ар бир кирип чыкканда бир 10 күндөн саякаттадым тоолорундачы. Алардын тоолорунда биздикиндей мындай боз үй тигип, түтүн булаткан жайлоолор жок. Алар бир кичинекей бир чатырды алып алып, чабандары чыгып, ошол чатырда жайды өткөрүп келет. А биздин жанагы кээ бир үй бүлөлөр бар да, 3-4 малын алып, жайлоого барып, кымыз ичип, тоодо бир өткөрүп келели деп, мындай таза жайлоону көздөп чыккан үй бүлөлөр бар да. Андай нерсе ал жактарда жок. Монголияда бар бир аз. Монголиянын биздин дагы жайлоолор бар. Ал жакта деле боз үйлөр бар. Бирок биздикиндей алардагы потенциалы жок. Кыргызстандыкы баарынан өтөт. Швейцария айтабыз, ал жакта ажайып жаратылышы бар, тоолору бар деп. Ал жактан эмнеге айырмаланат экенбиз? Мен жана баягы туристтин сизге үй бүлөсүн айтып бердим го, америкалыкчы. Непал, Швейцария, дүйнөнүн баардык жерлеринде тоолор бар. Швейцариянын тоолору биздикиндей кооз, биздикине окшош. Биздин тоолорго жана Аскар Акаевиз айткандай, мурунку президентибиз Швейцарияны Кыргызстанды экинчи Швейцария кылам деп жүрбөдү беле. Ошол максатына жетпей калды да. Бүгүнкү күндө ошол максатына жеткенде азыр 1 миллион эмес, бир 2 миллион турист келип атса керек эле да. Келип жатса керек. Эми тилекке каршы эми кийинки муун жеткириш керек бул максатка. Швейцарияда мен Кыргызстанга келген туристтердин көпчүлүгү бул орто бай туристтер. 90% элечи. Орто бай деген Европада иштеген жөнөкөй мугалимдер, орточо айлык алгандар да. Бай туристтер Кыргызстанга, бай туристтердин келген саны азыраак эле. А Швейцарияга көбүнчө бай туристтер барат. Швейцарияда бир кофеңиз эле 1000 сом да. Швейцарияга мисалы 80 миң, 100 миң сомду алып барып саякаттайм десеңиз эч нерсе деле көрө албайсыз. А бизде ал акчага турист Кыргызстан 7 областын кыдырып келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан дүйнөдөгү деле көпчүлүк саякаттаган туристтердин баары эле бай эмес да. Орточо бай туристтер. Ошондуктан Кыргызстан аларга чөнтөгүнө дагы туура келет да. Чөнтөгүнө дагы туура келет. Кечээ Facebook'тан бир пост көрүп калдым. Чет элдик бир турист келип, ошону да айтып кетиптир. Силердин кооз жаратылышыңар бар экен, бирок сиздер ошол тоолордун нукуралуулугун сактабай жатыпсыңар. Эл чет өлкөлүктөр бул тоолоруңарды эч бир кол тийбеген нерсени көргөнү келет. Бирок сиздер ошол жакты бузуп, жарып, отелдерди курабыз деп, жанагы бир коттедждерди курабыз деп, мындай талкалап атыпсыңар. Минте берсеңер келбей коет деген пикирин айтыптыр да. Сиз ушуга пикириңиз кандай? Биз кол тийгиз кылып сакташыбыз керекпи тоолорубузду? Бирок антсек инфраструктурасы кандай болот? Аларды тейлөө жагы кандай болот? Биз кол тийгизбей туруп сактап кала алабызбы тоолорду? Ошо пост жазган адам чындыкты айтыптыр. Бизге нукуралуулук керек да. Муну биздин терминологияда аутентичность деп коет. Жанагы кол тийбестик деген сөз бул өтө маанилүү да. Биз кымбат мейманканаларды куруп,
кымбат лыжный базаларды салып, Европа менен дүйнө менен атаандаша албайбыз да. Таң калтыра да албайбыз. Таң калтыра да албайбыз. Анан бизге келген чет элдик туристтердин издеген нерсеси ушул болуп атпайбы? Аутентичность деп, нукуралуулукчу. Көчмөн маданияты, биздин жаратылыштын мына кол тиелек, таза, адам баспаган жактары болуп атпайбы? Андыктан бул мындай инфраструктураны жакшыртабыз десек, туризмге керек жакшы мейманканалар, жакшы жолдор, жакшы кызмат бул керек сөзсүз түрдө. Бирок ошону дагы бир норма менен куруп, жаратылышка көп зыян келтирбей, керектүү жерлерге гана куруп, айфреймдер бар го. Азыр айфреймдерди куруп, көрүнгөн бурчка эле куруп атышпайбы тоолордучу. Биздин өзгөчө биздин чет элдик туристтерге айфрейм турса, анан кийин боз үй турса, кайсынысын тандайсың десең, сөзсүз түрдө боз үйгө барып жатат да. Бул боз үй багы жерди дагы бузбайт деңиз. Боз үй жерди дагы бузбайт, башканы дагы бузбайт. Андан кийин биздин мисалы Швейцариянын мамлекеттерине барсаң, азыр бизги күндө аттар менен бара турган жерлер, аттар менен бир күндө, 2 күндө бара турган жактарга жолдорду куруп, транспорт менен бара турган кылып койду, поезддар менен бара турган кылып койду да. Ал мындай туризмди биз түзө албайбыз биринчиден, бюджетибиз жетпейт. Экинчиден бизге чөнөкөй ушинтип тоолордо бара турган жерлерди аттар менен жөө барып, бир нукура кыргыздын жашоосун сактап калганыбыз өтө маанилүү. Азыр сиз деле көрүп атпайсызбы, мына жайлоолорго барсаңыз деле 10 жыл, 15 жыл мурун бир жайлоо, бир тоонун ичинде 10 киши жайлоого чыккан болсо, бүгүнкү күндө бир 2-3 эле үй бүлө чыгып калбадыбы? Андан кийин элестетиңиз, мүмкүн дагы 10 жылдан кийин сиздин балдарыңыз же менин балдарым чоңойгон мезгилдерде мүмкүн бул нерсе жок болуп да кетиши мүмкүн. Акырындап жайлоо маданияты жоголуп баштабадыбы? Мурдагы үй бүлөлөр, мурдагы мисалы азыркы өзүбүздүн жаштык кезде деле барган жайлоолорго кирсеңиз деле 20 үй бүлө жайлоого чыгып, сонун бир жайкы мезгил өткөргөн болсо, ошол жерлерде бүгүн 4-5 эле үй бүлө чыгып атат. Ал үй бүлөлөргө деле барып карасаңыз, мурунку муундагы адамдар да, андан 10 жыл, 15 жылдан кийин ал муун кетет, кийинки муун жаштар чыгабы деген сөз да. Жайлоо маданиятыбызды сактап калыш керек дейсизби? Бизди уникалдуу кылган ушул жайлоо туризми болуп атпайбы? Мына жайлоо туризми, тоо туризми бул синонимдер да, бул бир эле нерсе. Ушул нукуралуулукту сактап калышыбыз керек. Анан мен ойлоп калам да, кээде 15-20 жылдан кийин жайлоолор жоголуп кетсе, анда бир искусственный жайлоолорду тигет окшойбуз барыпчы, туристтергечи. Барып, могул жайлоо деп жанагы түтүн булатып, бейсап, кымыздар жасап дегендейчи. Эми ушул нерсе бул дагы бир биздин келечектеги бизди мына уникалдуу болгон тоо туризмдин бир коркунуч десек деле болот. Кыргызстандыктарга, туристтерди тоскондорго, кабыл алгандарга, эми келе турган туристтерге эмне айтат элеңиз? Мен эми туризмдин дагы бир эң чоң минусу бар. Бул туризм меймандостукту бузат да. Туризм мурда элдер боз үйгө кирип, келе чай ичип кет деп калчу эле го. Кирип чай ичип нан ооз тип кетчү элең. Анан эми азыр туризм өнүккөндөн кийин алар андай нерсе жоюлуп кетет. Акчаңы берсең кир, кирбей болсо кирбе дейт. Ошондуктан мен айтарым, туризм канчалык деңгээлде өнүкпөсүн, канчалык алдыга кетпейли, кыргыздын меймандостугун жоготпошубуз керек да. Бул да биздин бир уникалдуулугубуз. Бул биздин уникалдуулугубуз. Уникалдуулугубуз. Мисалы, кээ бир туризм өнүккөн мамлекеттерге барсаң, ушу чөнтөгүңдү мүмкүн болушунча кургатканга аракет кылат го. Акчаңдын баарын алып койгонго. Биз дагы андай деңгээлде эмес, мына меймандостук сактап калышыбыз керек. Андан кийин Кыргызстандагы туризм бир экономик чоң секирик жасап, айыл аймактардын шарты жакшырып, кирешеси көбөйүп өнүксүн десек, мына тоо туризмине көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Жанагы биздин белгилүү Табалды Эгембердиев айткандай, тоо туризми айылды багат да, айылды көтөрөт.
Андыктан мен суранып кетет элем баардык жаштарды дагы туризмди келечекте туризмдин алып бара турган жаштар дагы келечекте туризмге берилип өнүктүрүп Европа, Америкага кетпей дегендейчи. Кыргызстандын өзүндө калып иштеп, анан мамлекетибиз дагы мына ушул туризм секторуна толук кандуу көңүл буруп берсе жакшы болот. Рахмат. Анда бүгүн биз Кыргызстандын туристтик потенциалы жана андагы айрым көйгөйлөр тууралуу маектештик. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Рахмат сизге дагы.